Текебаев Чотонов бир сөздү айтпай койгону үчүн камалды деп айтты. Жакында эле үй камагынан чыккан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кичи мекени болгон Базар Коргон районунун Акман айылында жүрөт. Аны менен кошо саясатчы Дүйшөнкул Чотонов да жүрөт. Ал Акман айылында тарапташтары менен жолугуп жатып, мурунку бийликти кескин сындап, кыйынчылыкта бирге болгон тарапташтарына ыраазычылык айтты. Текебаев элдин алдында аны менен чогуу камалган партиялашы Чотоновду накта ата мекенчи деп атады. Дүйшөндө сен жөн эле Маевскийди Текебаевдин бөлмөсүнөн көргөм деп эле койсоң, сени чыгарып жиберебиз дешти. Бир эле сөз көргөм дегенди айтпай койгону үчүн 2 жыл 7 ай отурду. Дүйшөн партиянын накта жүзү, деди Текебаев. Чотонов акыйкат үчүн түрмөдө отурдум деп колдонуучуларына рахмат айтты. Саясатчы туугандарын, айыл аскакалдарын, тарапташтарын чогултуп тилөө өткөрөрү айтылды. Маалымат булагы Азаттык. Мырзахматов чет жакта жүргөн түрмөдөн да жаман деп айтты. Өтөн жерде жүргөн түрмөдөн да жаман, деди Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Өмүрбек Текебаевдин амбактан чыгышы менен куттуктап жатып. Текебаев Кыргызстанда саясий кукундукту алгандар көптүгүнө токтолуп, Мырзахматовду алардын бири деп атады. Саясий кукундукка жүргөндөрдүн бири Мелис Мырзахматов. Ал жакында чалып мени куттуктады. Түрмөдө адамдар келип кетип жолугушуп турат. Бирок эркин болуп өтөн жерде жүргөнүм түрмөдөн да жаман дейт Текебаев. Эскерте кетсек, 2015-жылкы парламенттик шайлоого Ата Мекен Мырзахматовдун Улуттар биримдиги партиясы менен бирге барган. Мелис Мырзахматов 2009-13 жылдары Ош шаарынын мэри болуп турган. Айтылуу көпүрөнүн курулушу боюнча ага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Тергөө башталганда ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ырчы Айсел кимге нааразы? Барыбызга белгилүү болгондой, Ырчы Айсел акыркы учурларда эне статусуна ээ болуп, чыгармачылыктан алыстап калгандай. Бирок аракети токтобогон Ырчы Айым азыркы тапта Instagram баракчасына активдүүлүгүн жоготпой келет. Акыркы күндөрдө Айсел Кадырбекова кимдир бирөөгө нааразы болгондой. Айтайын дегенибиз, Ырчы акыркы постунда төрөттөн кийин депрессия, эмне үчүн бул нерсе болуп жатат? Баары жакшы, бактылуу бүнөттөр, кызым күнөн күнгө чоңоюп кубанып жатат. Бирок деген суроолуу билдирүүсүн калтырган. Анда интернет колдонуучулар: Айсел бул баары убактылуу, сабыр кыл десе, айрымдары: Айсел сен айныдың, мурда скромный эле кыз элең го, чет өлкөнү турай бербечи деп сындуу пикирлерин жазышууда. Айтор: Ырчы Айым баарына жооп бергиси келгенби? Көрбө анда, менден чыгып кет, өзүңдүн да менин да нервимди кетирбе деп жооп калтырды. Маалымат булагы Argument.kg.